Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекет кызматкерлеринин арасындагы тазалоону башташыбыз керек. Райондордо, облустарда, министрликтерде, мамлекеттик органдарда, уюмдарда мамлекетке каршы иштеп, пайдасын тийгизбей, зыянын тийгизген кызматкерлер көп. Ошолордон тазаланышыбыз керек. Аларды жөн эле жумуштан бошотуп койбостон кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кийинки мамлекеттик кызматкер мыйзам бузууга же болбосо мамлекетке зыян келтирүү. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Түргө эч качан багыт албаш керек. Мамлекеттик кызматта иштеп байып кетем. Мамлекеттик кызматта иштеп мен мындай чоң байлык менен жашайм деген үмүт болбош керек. Мамлекеттик кызматка жүрөгү менен берилген, акыл эси менен туйган гана мамлекетке мекенчилдик, патриоттуулук сезими менен кызмат кылган оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмай Т деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок. Эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айлоо жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрпөңүздөр. Адамдар гана керек турганда. Ошого жараша мамлекет сиздерге кам көрөт. Сиздердин жашоо турмушуңуздарга, айлык акыңыздарга, иштөө шарттарыңыздарга мамлекет кам көрүүгө милдеттүү. Жана биз ошону аткарабыз, Кудай буйрса. Бишкектин Арча Бешик конушунда автоунаа менен 10 жаштагы кызды сүзүп, андан ары жеке бала бакчанын короосуна кирип кеткен. 16 жаштагы айдоочу убактылуу кармоочага киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматына караганда, окуя 4-октябрда кечке жуук Арча Бешик конушунун Эр Тайлак көчөсүндөгү номер 134-үйдүн тушунда болгон. Lexus 470 машинесин айдап бараткан өспүрүм рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Ал 10 жаштагы кызды сүзүп, менчик бала бакчанын дубалын жарып, короосуна кирип кеткен. 10 жаштагы кыз кырсык болгон жерден каза тапкан. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин автомототранспорт каражаттарынын кыймылын жана алардын эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, Шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочуна киргизилди. Кыргыз эл артисти Бекборбиев социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан видео боюнча комментарий берди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал окуянын чоо жайын төмөнкүдөй түшүндүрүп өткөн. Бул окуя 3-октябрда Жалал Абад шаарындагы ресторандардын биринде болгон. Мугалимдердин күнүнө арналган кече болчу. Кечки саат 20:30 болуп калган. Бий учур экен. Мени чакырган соң кирип ырдай баштадым. Сахнасы өтө бийик эмес, үч эле тепкич. Биринчи ырымда эле сүрөткө түшүү башталды. Эми түшүнөм, аябай майрамдап алгандары. Кучактап, колдуктап, колдон тартып, белден тартып. Биринчи ырда араң ырдап бүттүп, мындай кылганыңар болбойт эжелер. Өзүңөр тартипти талап кылып жүргөн мугалим болсоңуздар, бул жерден өзүңүздөр бузуп жатасыздар. Сүрөткө түшсөңөр ылдыйкы тепкичтен түшкүлө, мага тоскоолдук кылбагыла деп сурандым. Экинчи ырды ырдап атканда жанагы эже жаныма келип туруп алды.
Сүрөткө деле эч кимди тарттыган жок. Мен ырымды токтотуп түшүңүз деп принципиалдуу түрдө сурандым, деди ал. Ошондой эле Бекборбиев сахнага бир гана колунда гүлү бар көрүүчүлөр чыгыла турганын айткан. Сахна биздин жумуш ордубуз. Ал жакка көрүүчүлөр ырып өткөндө гана чыкканга ыксы бар. Ошондо да колунда гүл болсо, ал эми кат берүү, сүрөткө түшүү жана башка маселелер сахнадан сырткары болуш керек. Мен ар дайым концерттеримде суранам, артисттерге тоскоол болбогула. Бул биздин жумуш деп. Тойлордо дагы мындай нерсе болбосун деп айтып келгем. Бул көрүнүш алыста олтуруп көрүп, ырыгуу аткандарга да тоскоолдук. Деги эле чет жактан келгендерге өң көрүнөт. Артист сахнада иштеп атканда ким болсо да, мугалимби, депутатпы же ичип алган фанатпы, эч кимдин сахнага чыкканга акысы жок. Бул ырчыга болгон сый жана сахна маданияты. Ошондой эле бүгүн жүздөгөн хейт комментарий жазгандары блоктодум деп кошумчалаган ырчы социалдык баракчасында. Буга чейин социалдык тармактарда Бекборбиевдин тойконаларынын биринде ырдап жаткан учурда сүрөткө түшөм деп келген аялды түртүп, урушуп салган видеосу тараган болчу. Жоламандын кайнатасы хит ырдын автору. Жылдыздуу балбан Жоламан Шаршенбековдун жубайынын чоң атасы. Кыргызстанда эле эмес, казак элинде да хит болгон ырдын автор экени белгилүү болду. Ибрагим Галиев небересинин себин жеткирип барган учурда журналист Кызыл гүлүм ай ырынын таржымалын сураган. Анда ата ырды 1972 жылы жубайына арнап жазганын. Убагында турмуш тиречиликтин айынан ырдай албай чыгарма элдик болуп кеткенин айткан. Kızıl gülüm ay, kızıktırdın ay, ardak gülüm ay, yaprak suyum ay. Октябрдын 6-сы 24-жыл Бостунель saat 12:29 кар уже күчөй баштады. Азыр кечке жааса жолдун баары кар болуп калышат. Гололедта болушу мүмкүн да. Видимость жанагындай эле 15-20 метр аралыкта көрүнөт. Күн суук, туман. Старшинасы милициянын Исмаилов, милициянын сержанты Саркул уулу кар күчөп баштады. Кыйкырсаңар укмуш кыйкырасыңар. Жол начар, мектеп керек, садик керек, условия керек, анан тиги керек, бу керек деп. Анын баары эмнеден салынат? Эмне үчүн 30 жылда болбогон иштер 2 жылда жылды? Эмне үчүн жылды? Биз жана налоговый, соцфонд, тияк бияк бюджетти уурдагандарды жок кылгандан баштап анан жылды. Бюджет 2,5 эсе көтөрүлдү. Бажы 3 эсе көтөрүлдү мына. Ушул далилби силерге? Далилби? Анан жөн эле кыйкыра берип, бийликти күнөөлөй бербегиле, уурдап атат деп. Бийлик азыр уурдабай элебиз. Эми азыр жанагындай контейнерин арендага бергендер, оптом алып келип туруп силердин патентке списать этип салгандар уурдап атат. Давайте ошол уурулукту токтотолу.